Саламатсыңар балдар, адабий окуу сабагынан балдар өткөн турмуштан бир эле эстеген биздин улуу инсандарыбыз кандай жолду басып өткөнүн бул жарык жол деген чыгармасынан билесиңер. Силер муну окуп бүткөндөн кийин өзүңөрдүн азыркы турмушуңарга салыштырып көргүлө. Атам жалданып иштеп, кайсы байдын эмне жумушу болсо ошону жасап жүрчү. Ал усталыгы менен жан баккан адам эле. Комуз, кыяк жасачу, өзү дагы аябай сонун чертчү. Куржундун бир көзүнө керик чоту ар түрдүү шаймандарды, бир көзүнө мен жүрөм. Иштеген жерине мага чапанын жая салып, мени олтургузуп койчу. Мен болсо ит, мышык, дагы башка нерселерди чоподон жасап отурам. Атамдын айтып берген жомоктору олжобай Кишимжан, алар бүгүнкү күндөй менин эсимде. Атам бир үзүм нанды дагы өзү жебей мага берчү экен. Азыр ойлосом, ошентип жүргөн учурда курбум келди. Курбум биздин туугандардын баласы, менден улураак. Жетим болгондуктан Оштогу номер 2 кыргыз жетимканада ошол жерде жашайт экен. Кийими абдан татына. Таң калдым, көйнөк, шым, галстук. Мен башка андайды көрбөгөмүн. Мени алып кетем деди. Атам урушуп болбой койду. Жалгыз баласын да бага албай калат деп элдер айтат деди. Момундай ак бөлкө болот. Кызсаң кичинекей, кое берсең жазылат. Чайга кофе салып, шимирип алат, жей бересиң. Бөлкө кофе укпаган нерселеримди түшүмө да кирбесе керек. Атама барам деп ал жайын койбой кайталай бердим. Эртең менен капарды жетелеп, арыктын ичи менен кетип калгыла, эл көрбөсүн, мен билбей калайын, өз балаңа өзүңө деди. 1924-25 жылдары 9-10 жашта болушум керек. Оштогу жетимканага келип кирдим. Эч кандай кагаз-пагаз документ сурашкан жок. Менин жетим кебетемди эле билип тургандай. Мына ошол жетимканада өткөн күндөрүмөн баштап курсагым тоюп, кийимим бүтөлүп, калем кагаз алып жыргап калдым. Ар түрлүү оюндарды ойнойбуз. Башым бүт чара болчу, баары сакайды. Безгек оорум бар эле, мындан да кутулдум. Колума тийген түрдүү карандаш менен эмнени боеп, эмнени сүрөтүн тартып жибереримди билбейм. Колума тийген кагаздарды чоло жерин калтырбай сүрөт тартчумун. Мугалим бул тартипсиздигим үчүн менин жемелешти. Башым шылкыйып тим болом. 1927 Бишкекке келдик, 4 балабыз. Алты күн поезд менен жүрүп араң жеттик. Крынпруско кирүү эле максатыбыз. Окуу жайды ушинтип атачу. Завуч Базаркулов Данияр ар бирибизден мынтип сурады. Фамилияңды айт, биз унчукпай тура беребиз. Себеби ал эмне деп сурап жатканыбызды биз билбейбиз. Акыры тилеген окууга да өттүк. Мен сыяктуу кедей балдардын алдында кенен жарык жол жатты. Ошол жол биздин бул күнгө, бул даражага алып келди, деп айтты Кооператив. Балдар, чыгарма аябай кызыктуу экен.